Сооротуучу Кудай. 22 август. Акылмандык деген эмне? Кудайдын сөзү. Бул тууралуу эмне дейт? Накыл сөздөр китеби акылмандык тууралуу көп айтат. 2 бөлүм 6 аятта мындай делет. Акылмандыкты Теңир берет. Анын оозунан билим менен акыл чыгат. Демек, акылмандыктын булагы Теңир өзү. Сулайман Кудайдан мындай деп сурап жатат. Кудай, мага акылдуу жүрөк бер. Акылмандык бер. Сени угалган жүрөк бер. Акылмандык бул Кудайды угалган жүрөк. Анын үнүн башка үндөрдөн айырмалай ала турган жүрөк. Андай жүрөк кандай гана кырдаал болбосун, эмне гана күтүп турбасын, Кудайдын үнүн угуп, андан билим жана акылмандуулук алып, жашоосуна киргизгенге даяр. Көп информацияга ээ болуп, башкалар билбеген көп нерселерди билүү бул жазууда айтылган акылмандуулук эмес. Ал болгону билим. Ал эми Кудай берген акылмандуулук өтө баалуу. Баарыбыз ошондой акылмандуулукту Сулайман сурагандай болуп Кудайдан сурайлы. Кудай атабыз эч жемелебестен бизге аны бергенге даяр.